Биз кезектеги объектке келдик. Бул жерде мына эски отурган 2 кабаттуу үй. Ушул үйдүн отоплениясыны мына Сауытбек буюрса бул жерден лучевой система кылып, биринчи кабатыны теплый пол, жылуу пол кылып жасап берди. Биз отканага келдик. Бул жерде сиз көрүп турганыңыз акылдуу меш коюлду. Кубаттуулугу 30 киловатт. Компьютер менен управление болот. Вентилятор турат бул жерде. Азыр жаңыр жаап атканга байланыштуу компьютерди алып койдук туугандар. Сауытбек бул жерде азыр сиз бир аз башкача кылып, жаңы системаны колдонупсуз да. Көбүнчө пластик менен кылыпсыз да буларды. Бияк теплый пол болгондуктан, мына 3 этаж лучевой система болгондуктан гидрострелка коюлуп жасалды да. Простой отопление эмес да, бул уже азыркы современный. Азыркы жанагы заманбаптагы эмелердин баарын ушунду колдонуп, ушул жерден азыр лучевой системасындагы жылуу полундагы Кудай буйрса Сауытбек азыр бүтүрүп берип, от жагып берип атат. Анан көбүн эсе сурайт экенсиздер, бул жерде жанагы Сауытбек от свет өчүп калса кандай болуп калат? Свет өчүп калса аккумулятор аш керек да, инвектор. Инверторный аккумулятор атат, туурабы? 100 амперлик. Мештин өзгөчөлүгүн айтып коелу туугандар. Буга бир салганда бир мешок көмүр салынат бул жерден. Бир мешок көмүр орточо эсеп менен 8-12 саат күйөт. Бул примерно орто эсеп менен 35 килограмм тегерегинде көмүр болот. Бул деген күндүн температурасына жараша аз жана чоң болуп эсептелет. Андан кийин туугандар, бул жерде сиз көрүп турасыздар, бул жерде биз түз эле кетпейт. Суу келет дагы, бул жерден музак суу менен чабышып, кайра обратно мешке кайнайт. Бул жерден короткий циркуляция, кыска циркуляция айланат. Андан кийин 3 жолдуу клапан турат бул жерде. Орусчасы трехходовой клапан деп коебуз. Бул теплый полго колдонулат. Бул жагы батарейкаларга муну колдонбойбуз. Эгер муну колдонгон болсок, батарейкалар жылуу болуп калат, жакшы суу калат. Анткени бул теплый полго максимальный 45 градусту бере алат. Ошондо мына жерге коллектор коюлду. Коллектордун подача обраткалары могу экинчи этажга чыккан. Улдыйкысы сиз көрүп тургандай бул теплый полго кеткен. Мурда билчү элеңиз, биз мурда сетка мак колдончу элек. Азыр сетка мактын ордуна могундай клипсаларды колдонуп атабыз. Пеноплексtin үстүнө эле сыра эле салып кетет. Бул жерде 3 түп пеноплекс болгон, андан изоляция, отражатель, фольга деп коебуз. Андан кийин мына сиздер көрүп турасыздар, мына коллектор 8 контур туугандар 60 метрден берилди. Подача менен ылдыйдан кирди. Бул обратка. Ысык суу астынан кириш керек. Анан воздухтун баары өзү автоматтык түрдө ар бир теплый полдо шлангадан чыгат. Шланганын жакшы, эң жакшысы сапаттуусу Корейден келген 16-лык шлангалар коюлду туугандар. Бул жерде азыр мына сиздер көрүп турасыздар, алюминий радиатор коюлду, кара. Эң жакшы сапаттуусу килограммы 14-15 килограмм калымды. Мына лучевой системада жасалганда туугандар, могу заводской ушундай утеплитель менен келди. Мына ар бир радиаторго өзүнчө келет. Биз жанагы экинчи этажды темирден жасаганда биринчи этаж паук болчу да. Бул жерде мындай айтканда паук болду да экинчи этаж. Биз суудун көлөмү мурдагыдан 5 эсе азайды. Айткандай биздин бул жерде суу жөнөкөй суу эмес, бул жерде антифриз колдонулду. Мына туугандар, жана биз айтып аткан антифриз ушул туугандар бизге өзүнүн көрсөтмөсү боюнча -58 градус. Бирок биз бул жерде запас алдык да, -40 деп коелу. Антифриздин жакшы жагы моундай учурда тоңбойт. Азыр кечкиси минусовой болуп атат, күндүзү плюсовой. Кайда кетсеңиздер дагы отто чуркайып кете бересиздер, сууду төкпөй эле ошойдон сууңуз өтүп турат. Бул жерде азыр коллекторду көргөзөм. Мына коллекторду пластик менен алып чыгып туруп эле, труба менен эле мештен. Бул жерде мына подача, мына азыр бул жерде мына көрүң, подачаны мына менен бердим. Жана теплый полду турган радиатор турган үйдө турат. Могу соответственно могу ушул жерден сиз азайтып көбөйтсөңүз болот. Бул жерден азайтат. Мисалы үчүн сизге спальныйыңыз ысыгыраак болоткон болсо бул жерден азайтып коесуз. Кээ бир учурда спальный ысык болуп калат, бирок залдар бир аз салкын болуп калат. Ошон үчүн бул жерден регулировка кылып алса болот. Жакшы жагы суу аз болуп, суу аз болгон жерде көмүргө дагы эконом болот, газга дагы, светке дагы үнөмдүү болот. Кудайым буйрса биз эми Кыргызстан ушуга эми жакында өтүп баштадык туугандар.